мандалак деп өз аты мандалак, ана жоғазын деп те айтып коюшат. Азыр бизде кызыл китепте 11 түрү киргизилген. Себеби биздин Кыргызстанда жапайы өскөн мандалактар 27 түрү эсептелинет. Ушул биргеликте ушу ботаникалык бакта ошолорду алып келип жерде интродукциялап, деги эле бул мандалактардын мааниси абдан чоң. Бул илгери Турцияда башталып, андан кийин Голландияга алып кеткен. Ошон үчүн азыр бүт Голландия ушул тюльпан мандалактардын эсебинен бай өлкөлөрдүн катарына кирет дагы. Атагы ушу илгери даже бир мандалакты бир пиво саткан барга алмашкан күндөр болгондо. Мандалак деген бул сулуулуктун, акыйкаттыктын, чынчылдыктын вообще жакшынакай белгиси болуп эсептелет да.